1 Май районуна караштуу аскердик шаарча Бишкектеги бийлик тарабынан унутта калган аймак. 3 кабаттуу үйлөрдөн турган бир нече үйдүн айланасы караңгы кирери менен көз байлап көчөгө чыгуу кооптуу болчу. Түнкүсүн ушул жерден өтө албайбыз. Баягы Союздун убагында курулуп калган лампочкалар баары күйүп калган, караңгы. Эми баягы карып калгандан кийин ашкамда бар, жетелеп фонарик менен келебиз, үйдөн келип калабыз, базарга барабыз. Мына мен азыр базардан келатат элем, силерге туш болуп калдым. Эми ишиңер ийгиликтүү болсун. Дайыма жакшылык каалайбыз. Айрыкча могу талдарды монтип кесип аткан экенсиңер, аябай сүйүнүп атабыз. Эгер бир каты бир неме болуп калса, бир шамал, тим эле машиналарда басып калууга булар эч туура болуп калат да, жанына турат анткени көлүктөрдүн баары. Көйгөй тез чечилгенин көргөн эл башка маселелерин дагы Өнүгүү Прогресс партиясына айтып, чечүүнүн жолдорун издешүүдө. 15-чи жергиликтүү аймактагы башкаруудагы бул шаарча жарыктан тышкары чытырашып өсүп кеткен бак дарактар буталбай келген. Аны көргөн Өнүгүү Прогресс партиясынын жигиттери дароо эле ишке шымаланып киришти. 1 Май районунда элдер бизге кайрылышкан кат жүзүндөчү, кат жүзүнөн келип, мына бизге шаарга киргенибиз менен каралбай калган район болуп эсептелинет экен. Криминал район, жарык жок, жолдор аябай начар акыбалда экен. Анан бизге арыз түрүндө биздин тарапташтар, биздин активисттер бизге кайрылган, жардам бериңиздер деп. Анан Бактыргеч Төрөбаевдин жардамы менен мондой иш-чара жүргүзүп атабыз. Бизде партияда Жарык шаар деген долбоорубуз бар, проект Светлый город. Ошонун негизинде пилоттун проект катары 1 Май районунда баштап көрүп атабыз. Мына өзүңүздөр көргөнүңүздөй иш-чараны мондой жарыкчаларды коюп атабыз, освещениясын заманбап, мындай өзү жанап турган, караң киргенде датчиктер менен кое турган освещение бар бул жергечи. Эртең коюп көрсөк, анан бүтүн башка шаар, биздин Бишкек шаарынын башка райондорунда аракет карап көрөбүз. Болгон бир кезекте Союз убагында, андан бери канча жыл өтүп, өзүбүз городок деле 30 жыл болду болгонуна. Анан эски шаар деп көп анча каралбайт экен. Анысына каражаттын тартыштыгынан биз жасай албай койдук өзүбүз освещениени. Ошондуктан ушул Бакыт Эргешевичке кайрылдык элек, а киши сурообузга жооп кылып, жардам берип, монтип орнотуп атат. Особенно жайкысын кыйналчубуз да. Ысык үйгө кирсең домдордо. Жайында балдарыбыз кирбейт үйгө. У нас в Кыргызстане очень практичный. Бүгүн биз таза жана жарык шаар долбоорунун негизинде бул аймакка жарык орнотуп жатабыз. Кыргызстанда бул жарык берүүчү жанар чырактар үнөмдүү жана ыңгайлуу. Аймакты жакшы жарык кылат. Күн-түн тартибинде иштеп, өчүрүп тамызып убара болбойсуң. Үйдүн подъездери менен көчө бойлото коюлган бул жанарлар үнөмдүү. Жарык кеч кирери менен автоматтык түрдө жанып, күндүз өзү өчөт. Бул электр кубатын үнөмдөгө ыңгайлуу. Политическая партия Өнүгүү Прогресс, большое спасибо, во главе которого стоит Төрөбаев Бакыт Эргешевич. Он заботится о наших жильцах, о наших жителях нашего военного городка. Сейчас мы живем в светлом городке, безопасном. Стало намного уютнее, светлее. Наши дети могут допоздна уже играть во дворах своих. И прохожим стало хорошо. Кто с работы уходит, кто с работы приходит. Намного стало легче, облегчилась наша жизнь. Спасибо ему еще раз. Желаем ему здоровья и успеха. Сегодня я с удовольствием вышла и посмотрела. У нас настоящая иллюминация. Молодая партия, оказывается, нами занимается, прогресс. Ну, конечно, это будущее молодежи нашей. И вообще приятно, что у нас вот настоящая иллюминация. Приятно идти по нашему району. Посмотрите, как светло, как красиво. И вообще вот даже я думаю, что если вы поможете нас осветите вот наш городок, вообще будет замечательно. Жарыгы жанган шаар тургундары жашоо жакшы жагына өзгөргөнүнө ыраазы. Эми аскер шаарчасын караңгылык менен кошо криминал каптабай, балдардын оюну менен сейилдеп чыккан шаардыктарга толмокчу.